Эми бул бул Ахиллести ким гана тааныбайт? Легендарлуу деп да айтылып калды. Чынында эле легендарлуу деп айтсак болот. 6-жыл кетти. Биздин ынтымак командасына келип кошулганына. Бул ат жөнүндө көп маалымат айтыштын деле кереги жок. Баарыңыздарга белгилүү. Бул өзүнүн сулуулугу менен жооштугу менен айырмаланат. Жоош дегеним бул адамдарга жоош да. Анан аттарга жоош эмес. Башка ат көрүп калса эле чатак салат. Негизи ошо башка аттардын жанына көп жолобойт. Негедир ошо жекеме-жеке түшкөндүгү үчүнбү атты көрсө жанына жолосо аты чатак салат. А бирок адамдарга жоош. Кичинекей балдар деле минип жүрө берет. Мерде. Ушул жеринде өзүнүн талисманы сыяктуу болуп ушу бес чыгат да. Бир жылдар ушуну кесип операция кылып алдырганбыз. Алдыргандан кийин кайра эле точно ошондой формада кайра эле ушундай болуп калды. Бул оорубайт, эч кандай эчтекеси жок. Бирок ушул жеринде ушундай бес бар да, бес чыккан. Алып да көрдүк, ушу менен кетпей койду. Кабылан командасынан келген Марат деген жигиттин аты болчу. Ал убакта алардын БТР деген жакшы аргымактары бар эле. Анан бул курама командага кире албай жүргөндө мен бул аттын өжөрлүгүнө кызыктым, шыгына кызыктым. Анан кийин ээзине барып ошо сатасыңарбы деп суранып барып сүйлөшүп, ошондо $10.000 келген. 2013-жылы келген. 2013-жылы $10.000 келген. Ошодон бери биздин ынтымак командасында оюн көрсөтүп келет. Биздин команданын бул ынтымак командасынын багына келген ат деп биз баарыбыз жакшы көрөбүз. Биздин команданы көп жолу чемпион кылган, бул курама Кыргызстандын командасында көп жолу чемпион кылган. В общем, биздин эле командага эмес, бул кыргыз элинин багына келген ат. Мындай ат дагы качан жаралат. Бирок бул атты аябай сыйлайбыз, жакшы көрөбүз. Буга көз карашыбыз дагы, мамилебиз да өзгөчө. Курама команданын балдары дагы, улакчы балдар да жакшы көрөт. Ошол эле жетекчилик дагы бардыгыбыз өзгөчө мамиле кылабыз. Бул атка урмат, сый менен мамиле кылабыз. Жакшы оюн көрсөткөн сайын аттардын баасы өсүп турат. Башка командалар, башка өлкөнүн жетекчиликтери келип уламдан улам баасы көтөрүлө берет. Аттардын баасы көтөрүлө берет. Бирок сатылбай турган аттар бар. Командага деп келген аттар. Биздики ушундай принцип. Командага келип жакшы оюн көрсөткөн аттарды сатууга мүмкүн эмес. Биздин федерациянын закону ошондой. Ошон үчүн бул ат биздин командада кечинен эле бердим, бирок өлгөнчө жүрөт го дейм. Бул азыр 12 жашта, 9 асый болот. 9 асый болду уже. Лазер деген аргымак 20 жашка чейин чуркаган курама командада. Травма албай, жакшы багууда, жакшы каралып жүрсө 20 жылга чейин эле оюн көрсөтө берет. Дагы бир 5-6 жыл командада ойнойт деген үмүтүбүз бар. Пенсияга чыккан аттарды үйүргө беребиз. Көбүнчө эле сатып алып кетишет. Үйүргө алып кетишет, кулун алайлы, урук алайлы. Дагы жакшы ушундай аргымактарды чыгарайлы деп. Өзүнүн эле ат сүйүүчүлөр алып кетет. Ой, Ахиллести $100.000 десек деле алып кетет го дейм. Башка өлкөнүн ат сүйүүчүлөрү, команда жетекчилери. Бирок андай деле баа эч ким койгон эмес. Булар эми заводдон чыкпагандан кийин бааны өзүбүз эле коебуз. Мен оюм ошондой да. Бирок бул сатылбайт. БТР менен кармашканын өзүңүздөр көргөнсүздөр. 2015-жылы катуу кармаш болгон. Ошондо БТРди алган, ага чейин алдырып жүрчү. Лазерге канча жыл 2 жолу чоң тиреш болду, катуу лазерге да алдырган жок. Бул ат алдына алып салган жок да. Мындай айтканда, жекеме-жекеден эч кимге алдырган жок. Башында жаңы үйрөнүп келатканда алдырып жүрдү, анан кийин азыр астына ат салып элек. Ахиллесте жекеме-жекеден алып койгон ат чыга элек. Жеңил оюндарда, башка оюндарда кээде үстүндөгү чабандеси башка болуп калганда алдырып коюп атат, бирок
урматтуу Раушан уулу өзү отурганда эч кимге алдырып элек болот. Жекеме-жекеден башка да мунун өзгөчөлүгү бул күлүктүгү менен айырмаланат. Эгерде ортодон улакты алып чыкканда башка команданын аттарын биздин защитниктер жакшылап тосуп берсе, бул күлүктүгү менен айырмаланат, чуркап барып казанга сайылып калат, тай казанга. Улакты ыргытканга жакшы мүмкүнчүлүк түшүп берет. Ошондой да айырмачылыгы бар. Муну көбүнчө ошо жекеме-жекеден алып чыкканда өзүнчө алып барып тай казанга сайып улак ыргытканга аракет кылабыз. Бул ошондой мүмкүнчүлүктү жакшы түшүп берет. Бул ат торпеда. Бул ат торпедада. То есть аты торпеда. Таластан келген ат. Өзү Таластан чыккан түбү. Анан Кабылан командасында көп жыл оюн көрсөтүп жүрдү. Коргоочулук милдетин аткарып жүрдү. Тилек Урманбетов деген жигит чаап жүрдү. Анан команда тарагандан кийин ушул атты биз сатып алганбыз. Бул аттын баасы $25.000. Биздин ынтымак командасына белек болуп келген. Байкелерибиз сатып берген. Бул аттын командага мээнети зор. Бул аттын атынан далай жолу чемпиондукту багындырганбыз. Буга дагы биздин өзүбүздүн көз карашыбыз, мамилебиз өзгөчө. Сый урмат менен мамиле кылабыз бул атка. Анткени биздин ынтымак командасынын чемпион кылганга көп салымдарды кошкон бул ат. Азыр бутун дарылап бүттүк. Артыңкы бутун көрсөңүздөр болот. Кийинки жылдары же кийинки турнирлерге буюрса жакшы оюн көрсөтөт деген үмүттөбүз. 13 асый. 13 асый болду. Бул жаскыга мынауга 13 жашта 10 асый. Жаңылып калыптырмын. Толугу менен карьераңызды жыйынтыктаган соң кандай пландар бар боюнча? Бул ат пенсияга чыккандан кийин бул атты үйүргө коштуруп кулуна алабыз. Ушунча жыл биздин сарайда турду. Сарайда турган аттардан биз кулуна ала албайбыз. Үйүргө кошо албайбыз. Ар кандай травмалар болуп калышы мүмкүн, ар кандай кырсыктар болуп калышы мүмкүн деп сарайдан чыгарбай эле багабыз. Анан пенсияга чыккандан кийин Кудай буйрса кулуна алабыз да, ушу торпедан өзүнө окшогон жок дегенде 1-2 кулуна алып калсак, Кудай буйрса биздин кийинки командаларга оюн көрсөтөт деген үмүттөбүз. Коргоочулук милдетти аткарат. Мунун сүзгөнү жакшы, тайказандын жанынан жакшы жардам берет. Башы да жумшак. Башын дайыма көтөрүп жүрөт. Үстүндө чабуулчуга ыңгайлуу шартты түсүп берет. Башын көтөрүп жүргөн ат аябай жакшы преимущество алып берет. Улакчыны көп сүздүрбөйт. Казандын жанына барганда дагы казанды тазалап, улак алып жүргөн балага жакшы мүмкүнчүлүк түсүп берет бул ат. Ооба. Өзүбүздүн вет врачтар бар. Вет врачтар келип, болгон аракеттин баарын жасайбыз. Бул аттардын дарылоосунан, дарыдан, башка нерселерден акча аябайбыз. Анткени бул баалуу аттар биз үчүн, биз бул аттын кымбат болгондугу үчүн эмес, бул аттын өнөрү үчүн, биздин командага кылган пайдачылыгы үчүн биз аябай аракет кылабыз. Буларды жакшылап дарылаганга. Бул ат менен биздин ынтымак командасына капитан болуп жүргөн Тынчтык Кабылбеков деген жигит жакшы оюн көрсөтүп жүрдү. Ошол жигит көп жыл чапты бул атты биздин командада. Өзүңүздөр көргөндөй, бул да балбанчылыгы менен айырмаланат. Жашыраак кезинде аябай күлүк болчу бул. Кийин күлүктүгү кайтып калды, өтө күлүк эмес, бирок оюн талаасында өзүн дагы деле жакшы көрсөтөт.